Саламатсыңар балдар? Саламатсыз. Анда урматтуу балдар, бүгүн биз Коңшу Алабука районундагы Сафет Булан Шах Фазил Корук музейине саякатка барабыз. Кыздар, албетте биз техникалык коопсуздуктарды сактайбыз. Биздин өзүбүздүн алган алтын эрежелерибиз бар. Уруксатсыз башка жактарга басып кетпейбиз. Бардык эрежелерди сактайбыз. Туурабы? Анықтан барыңарга мен жагымдуу маанай каалайм. Жакшы барып, аман эсен барып келели. Анда барыбыз анда биз унага отурабыз. Биздин Шах Фазил тарыхый маданий корuk музейине өзүңүздөргө белгилүү болгондой Шах Фазил тарыхый маданий корuk музейи Кыргызстандагы эң көзгө көрүнгөн тарыхый имараттардын бири болуп эсептелинет. Шах Фазил тарыхый маданий корuk музейинин тарыхы негизинен Орто Азия аймагына айрыкча Фергана өрөөнүнө ислам динин таралышы менен байланыштуу. Жоқ та. Ал вакытта деген азыркыдай байланыш каражаттары жок, сүйлөшкөн башка. Ошентип, ошолор ичинен өлгөн болсо таа бир жерге көмөйүн деген бир максат менен өлкөлөр аралап издей баштады. Бирок Коётта дагы экөөнү алып келди. Ушинтип экиден ташып келип, 2772 адамдын башын 12 жаштуу кыз ошол таштын үстүнө жууп бүтүрөт. Коргон 11-кылымда Караханилер доорунда турган. Караханилер тууралуу окугансыңар, мисалы. Караханилер доорунун ошол доордо столицасы кайер болгон? Баласагы, азыркы Токмок. Токмок территориясында жайгашкан. Turmuşqa chiqmay 12 жашында эле качып болгон. Turmuşqa chiqmay качып болгон үчүн азыр кетип көрсөңүздөр болот. Көчөгө тартып койгон мүрзөсүндө. Көчөгө көрбөй өткөн деген бир мааниде. Бул жакка ырымдаш эркектер киришпейт, аялдар гана киришет. Өткөн кылым баштарынан баштап бул жерлерде бир канча жолу археологиялык казуу иштери, раскопкалар жүргүзүлгөн, археологдор тарабынан изилденген бул жерлер. Казуу иштери учурунда ар түрдүү тиричилик буюмдары азыр өзүңүздөр көргөндөй.
ушундай сакталган. Даже каны катпай сакталган. Буга далил кылып Кур'ан Каримдagi Бакара сүрөсүн мисал кылып келтиришет. Бакара сүрөсүнүн ушундай аят бар экен. Шейиттер тууралуу. Алар өлүктөр дебегиле. Алар тирүү, яны канча жей. Анда мына окуучулар мына ушул жерге киргенде эле силерге эмнеси жакты бул жердин? Бул жердин мага жаратылышы, абасы, тазалыгы аябай жакты. Анда балдар, силер бул жердеги негизги кимдердин күмбөздөрү болгон экен? Бул жерде аскери баш же бошо Шахфазилдин күмбөзү жана 2272 шейиттин башын жууган Сафет Булан деген аттуу кыздын күмбөзүн биз көрдүк жана өтө чоң таасир алдык. Азаматсыңар. Анда ошол Сафет Булан аттуу кыз жөнүндө эмне айта аласыңар? Ал өзүнүн кул болгонуна карабастан ал өзүнүн кожоюну нан чайын акташ үчүн ал ошо өзүнүн кожоюнун башын тапкан аракет кылган да. Ана ошол жердеги ал 2272 адамдын башын жууп, могу жердеги ташка алып келип жууган экен башын. Ошого ал мынтип бетинде бет жууган үчүн анын өзү карабыз болгон экен да. Ал ошо анын баардыгын жууганчага Алла Тааланын нуру тийип, ал ак кызга айланган. Азаматсыңар балдар. Анда ушул музейдин силерге эмнеси жакты? Мага аябай Шахфазил күмбөзү жакты. Ал 15 метр бийиктиктен турат. Бирок ичиндеги орнаменттери өтө уникалдуу. Бирине бири окшобойт. Ичиндеги жазуулар да өзгөчө бир таасир алат. Бул окуя 7-8 кылымдарда болгон окуя. Ал эми күмбөздөр 11-кылымга тандык. Анда балдар мынакей ушул жерде күбө болдуңар, ушул музейден көрүп чыгып, эмнелерди үйрөндүк, эмнелер таасир этип, эмнелер биздин эсибизде калды деп ойлойсуңар? Эмне кандай тарбиялык мааниси бар экен бул жердин? Булан кыздын эрдигинен таасир алдык. Адамгерчиликти, бул жерде эң чоң адамгерчилик бар экен ооба. Мына балдар, биз мына ушинтип ушул Сафет Булан музейине келип күбө болдук. Атаң барда эл таанды дейт, атың барда жер таанды дейт. Сизге да чоң рахмат. Ушинтип ушул жактарга алып келгениңизге биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз.
Zekenim. Biz ошентип биз Алабукага болгон, Сафет Буланга болгон сабак саякатыбыз соңуна чыкты. Мен ойлойм силер үчүн өтө кызыктуу болду деп ойлойм. Кандай болду силер үчүн биздин саякатыбыз? Таасирлүү болду. Таасирлүү, кызыктуу болду. Сизге да рахмат. Эң сонунда жылмайып сатылатыңыз. Ошо сабак саякатта жүргөн күнүмдө өтө кубанычтамын. Силерге рахмат, аябай ачык, көңүл, жакшы маанайда барып келдик. Мен албетте кубанычтамын силер менен барып келгениме. Анда ошону менен биздин сабак саякатыбыз соңуна чыкты. Катышып барып келгениңер үчүн чоң рахмат. Анда саламатта калгыла.